акча табышат. Проценттен көп болсо кичинекей акча экен да. Мисалы 10 000 сомго товар аласың, ай сайын менбейт экен. Ошону сатып туруп кайра компания акчасын төлөп, анан процент ага айлык болуп чыгып берет. Айлык болуп чыгып бергенде көп болсо бир 15% айлык чыгат. Мисалы 10 000 алган товардын 1,5 000 сому гана алат, ошол зарплата катары. Ал болсо аны бир ай бою эмне кылды? Онда пакет көтөрүп алып, ары бери чуркап сатты. Еще барып келгени, бүтүп алып товарды алып, анан кийин кайра жөнөткөн ушунчалык проблемалар менен. Ал ошол жол элесин эле жана майда чүрөсүн деген турат ал акча. Даже прибыль болсо керек. Ошон үчүн баягы эмес да. Анан биздин Кыргызстан товарооборотуна Казакстанда 1 жылда бирден доллар эмне төрөлөт экен. Кыргызстан менен Казакстандан биригип, Россияда бир айда 1 доллар миллионер, а Европада bir күндө бирден доллар миллионер төлөт экен. Булардын товарооборотуна. А США-да күнүгө 50 доллар миллионер. Ким байт экен? Кайсы жерде ачылса компания, мына ошол жердин эли байт экен. Ушул картинаны эле просто бул бала алмаштырып койду. Муну даже кофе чай Европадан ачса болгон экен. Именно Европада бул кофе дүйнө жүзүнө тарайт, бат өнүгөсүңөр. Бат тарайт экен. Эң сонун продукцияны тандап алгансың десе, жок. Мен өз мамлекетимен эң биринчи Кыргызстандан ачам. Мына бул жерге башына 1%ке ар бир кыргыз кирсин дейт да, ошол. Күнүнө жанагы төлөгөн миллионер биздин Кыргызстандан берет. Орто Азиядан деле төрөсүн деп атат да. Башына Кыргызстанды коюп койгон. Акцияны ачылган Кыргызстанда 2013 августта. Продукциясы декабрда келген. 2014-төн баштап иштеп атат компания. 2014-төн бери, мына 2017 жылы 18 ноябрда Бишкекте болот. Юбилей. 4 жыл. Бизге Казакстанда ачылып калган уже официально. Казакстанда Алматы, Астана деген эки чоң шаарда магазин складтар менен бар. Официально, документально. Анан Россия ачылган. Казакстанда мында 9 шаар болчу, азыр 10-11 шаарлар ачылган. Россия ачылды бул компания. Россия Москвасына келет, магазин офиси. Азыр болсо мында 4 шаар болчу, азыр уже 8 шаар болду. Мына Новосибирскте жаңы ачылды. 8 шаарда иштеп атат да. Булар да бизге товарооборот компаниянын товарооборотун Кыргызстанга берип атат. Эми мына Болгарияга ачылган, Болгариянын София деген. София Европада, мындайча айтканда, Европада ачылган. Анан эми Канадада ачылды. Булардын баардыгы товарооборот каяка түшөт экен? Именно Кыргызстанга түшөт да. Биздин мамлекетке түшөт ошо. Именно бул айтканда, Рустам Сотов өзү үчүн мен биринчиден дейт Кыргызстандын генофондун дейт. Ден соолугун чыңдайм дейт. Экинчи орунда биз баягы ичип аткан чайыбыз менен эле плюс еще финансовый проблеманы чечип атабыз. Бул аябай сонунда. Анан силерге ай сайын көтөрүп алып, мынча пачкадан сатып турула деген эч ким жок, башка компанияларда жок. Ай сайын силерге мындай товарооборот белгиле деп заказ кылбайт. Болгону бир жолу өзүңүздөр үчүн азыркы маркетинг таандыктыңыздар да болгону 21 600 сом рубльге салып коесуздар. Мындай карап турсаңыздар, бул эч кандай адамдын эмесин тагдырын чечпейт. Себеби 21 600 деген бул аябай мындай айтканда бир жуманын эле майда чүйдө акчасы мында басып жүрсөк, эки жака барсак 21 600 бат эле жок болот. Азыр даже зарплатабыз деле бул акчага эч ким бере